Али проблеманы эле айта бербей, жакшы нерселер жөнүндө дагы чыгарбайсыңбы дейсиңер. Бирок биз жакшы нерселерди дагы көп эле чыгарабыз, болгон силер көрбөй атасыңар. Ал эми проблемалар тууралуу, башка нерселер тууралуу иликтесек, баса калып көрөсүңөр. Бүгүн дагы биз сонун нерсе тууралуу айтып берели силерге. Кыргыз өндүрүшүнөн чыккан кезектеги бир продукцияны көрсөтүп берели. Менин бир сулуу, акылдуу группалашым ушул кесмени эжеси менен чогуу чыгарат экен. Ачып көрүп, оозубузду ачып калдык. Эл бата деген аты бар мындай сонун. Түркүн түстө, кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде инструкциясын жазып, натуралдык азыктар менен боеп, бул химия эмес, бул кызылча ширеси менен боелгон кесме экен. Ушундай кесменин түрлөрүн чыгарып атыптыр достор. Мынакей мындай бар экен, мындай бар экен, керек болсо жашылы дагы бар экен. Эмесе бүгүн силерге ушул эл бата тууралуу айтып берели. Кыргыздын нухра өндүрүмү, сонун кылып мындай упаковкаланган, белекке алып барса абдан сонун жарашчыдай. Кыргыз өндүрүшүн колдойлу достор, алгыла, жегиле, башкаларга алып барып бергиле. Бир жолу Италиядан ушундай италиялыктардын кесмесинин жана макаронунун түрлөрүн көрүп, алар ушундай кооз жасаганын, кооз упаковкалаганын көрүп абдан суктандым эле да. Ургак эле жебейин дейсиң. Биз эмне үчүн жасасак болбосун? Биз эмне үчүн сатсак болбосун? Достор, ушул видеону канчалык көп көрүп, канчалык көп лайк басып, канчалык тууган уругуңуз менен бөлүшсөңүз, биз мындан арадагы сиз билбеген абдан сонун кыргыз өндүрүшү тууралуу айтып берип, видео сюжеттерди жасап көрсөткөнгө даярбыз. Анан эл батаны да кантип жашашат, кантип ишке ашырат, кандай ийгиликке жетип атышат, кантип баштаган, алар тууралуу дагы биз сюжет көрсөткөнгө даярбыз. Сизден болгону көрүп, таратып, комментарий жазуу гана талап кылынат.